Мен өзім бойынша толық маалымат беріп қойып, мүмкіншілікті пайдаланып, Кыргыз елінде келе жатқан жаңы жыл менен чын жүректен құттықтайм. 2023 жыл ушундай болгон беспределдин жылы болбой, мына мыйзамдуу, адилеттүүлүктүн жылы болсун. Ошону мен тілейм да. Анан экинчи өткөндө президент Садыр Жапаров айтып кетти. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен процесстерге, соттук процесстерге кийлишкен жокмун. Адилеттүү сот өтүп атат, эгер күнөөбүз болсо соттор чыгарсын деп айтып атат. Анда соттор ачык эле айтып коюп, айрым соттор, прокурорлор, тергөөчүлөр аларга заказ берип атат бизге депчи. Анда аларга заказ ким берип атат? Ошол маселеде аларга заказ ким берип атат? Олар айтып атат, айрымдар ачык эле. Кечирип койгула, мыйзам искен биз көрүп атабыз, бирок айла жок заказдарды аткарып атабыз депчи. Анда ким заказ берип атат? Урматтуу президент. Анда сиз заказ бербесеңиз өзүңүз командаңызды, ылдыжаңызды көзөмөлдөп койбойсузбу? Балким сиздин атыңыздан жардамчыларыңызбы, советниктериңизби же аппарат президентадан бул балким келишип буларга давление көргөзүп аткандыр. Өздөрү айтып атат, канча аялдарды чыгарып койсок жакшы болот эле депчи. Бирок команда келбей атат депчи. Ошону бир карап койгула да. Анан өткөндө Мадумаров айтканда мен толук кошулам. Анда комиссия түзүлүш керек. Онда болуп аткан беспределди ошол комиссия иликтеп чыксын да. Мыйзамсыз болуп атканын эч бир далилсиз камалып отургандарыбыз тоже президент комиссия түзсүн. Өзүнө да жакшы болот, бизге да жакшы болот. Биз да чындыкты каалайбыз ошол болушунчу. Адилеттүүлүк болушун, ошол ортодо эки акты оппозиция менен бийликти ким чабыштырып атканын ошону эл билсин да. Ошондо даана чыккынчы кылмышкер аны даана билинет. Ушу сотторго давление көргөзүп аткан, бул прокурорлорго давление көргөзүп аткан чыккынчылар даана билинет. А президентке балким туура эмес маалымат жеткирип атат. Ортодо бир шумпайлар эки акты чабыштырып. Ошол үчүн мен тез арада комиссия түзүлүшүн мен талап кылам. Экинчиден, бизди өздө особо опасный преступниктерди кармагандай кармап отурушат булар. Эчегин экстремисттерди камаган камераларга бизди баарыбызды тең ошол жакка кармашты. 19 тең. Эмне биз мамлекетти тоноп, миллиардтарды тоодоп, уурдап атабызбы? Тайраңдап мамлекетти тоногондор, тайраңдап көчөдө жүрөт. Адилеттүүлүктү сүйлөгөндөр, мыйзамды баш мыйзамда жазылып турат. Ар бир адам өз оюн эркин билдирген милдеттүү деп. Биз болсо түрмөдө отурабыз. Кана адилеттүүлүк. Айтпайсыңарбы силер прокурорлор барып, мондай беспредел болуп атат деп. Шертериңерге. Бияка келип куклу болуп, тергөөчүлөрдүн неме адвокат болбой. Урматтуу соттор, силерден суранам. Президент өзү айтты, силер уккан жоксуңарбы? Биз кийлишкен жокмун деп өзү айтып атат. Эгер силерге бирөө жагым заказ берсе, ачык айтпайсыңар, үстүдө мондай заказ берип атат, заказдарды аткарып атабыз деп. Түгө эле карай бересиңерби? Меники конкретно то, что касается протоколду колуңарда о возбуждении уголовного дела мына өзүңүздөр карап көрүңүздөр адилеттүүлүк үчүн. Кача бул формальность үчүн окуп койбойсуңарбы алдыңарда турган кагазды? Жөн эле мурт чапалап туруп эле упаковать этип баарын кетире бербей. Айлакта протоколдо жазылып турат. Кемпир абак боюнча кофейняга барып чогулушуп, бийликти басып алабыз деп күч колдонууга аракет кылышкан. Ошол жактан революция кылабыз деп сүйлөшкөн, кемпир абак боюнча комиссия түзүшкөн, жанагындай WhatsApp группаларды түзгөн, ошол кемпир абак боюнча комитет түзгөн, ошонун ичинде Сарылдыкулу Илгизда бар болчу кофейняга келген деп жазып коюптур. Колуңузда документтерди карасаңар, я в то время находился за границей, вообще в Москве находился 2 айдан бери. Силер бул тергөөчүлөргө суроо бербейсиңер, баягыда жонокту жазгансыңар депчи. Айлакта паспорттун кирди чыктыларга берип турат. Мен Москвада болчумун. А мен болсо жазып коюптур, кофейняда кофеге барган анан революцияны сүйлөшкөндөр. Мунун баары бүт жазган. Кача бир адилеттүүлүктү карап, кача индивидуально подход кылып койбойсуздарбы мындай? Кача бир заказ аткарсаңар да, башка конкретно алиби бар экен, бул деген Кыргызстанда жок болчу экен ошол маалымат деп мындай. Мына адилеттүүлүк үчүн кача кой бергиле, мына анча мынчасынчы. Жөн эле баарын эле упаковать этип эле бир эле жерге кармай бербейчи. Бул күндөрдө өтөт да. Кимдер гана өткөн эмес бул жаш өтөтчү. Мен деген Бакиев өткөн, Акаев өткөн, мен деген Атабаев өттү, Сооронбай Жээнбековдор өттү. Булар өтөт. Эртең балдарыңар, неберелериңер артыңардан эмне жооп бересиңер? Бир күндүк тамак аш менен келип алып ушу кайып айлыкты алып атасыңар, кайып чөлдөгөргө салып, үй бүлөңөрдү алып атасыңар, арам акча менен. Кичине убалдан коркуш керек да. Биз болсо отура беребиз. Бул үчүн биз үчүн чыгууга. Адилеттүүлүктү карап койгула, болгон ошол алдыңыздарда процесс болду. Биздин адвокат предоставить эткен ходатайствону, хотя бы формальность үчүн окуп коюңуздар, урматтуу соттор. Мен сиздерди, конечно, биринчи жолу көрүп атам. Бирок адилеттүүлүктү карап коюңуздар.
Он жылдықта бөліп отырып не тоже что за беспредел деп елдерді таңғалып отыр. Шындай да болу депші. соттың атайын адепті Мен протоколда жазылып тұрады, мен кофейняға барған, революцияны ұйыштырған, жаңағы жалам менен кемпір алып түскен депші. Мен вообще қайдан бері Москвада отырмын. Мен ал кемпір бап бойынша шоғылғандарды мен біреусін де танымаймын мысалы. Прокурор.